Мгм. Вот наш сайт. Данияр здесь, да, по-моему? Данияр, вам надо сделать... Да, Данияр. Нужно вот это... уже убрали здесь, да? Вот Не, этот... он сбоку. вот этот блок нужно убрать. Мгм. Убрать. Как со шрифтом нормально вам нравится? Нормально ли oldu? А он не слишком большой? Мне тоже кажется слишком большой, потому что здесь тикин есть и чуть-чуть стилистикасını өзгөртүш керек. Здесь наш логотип должен быть, Данияр. И здесь наша почта Келечек Digital 2021 деп кошуп койгула, В остальном все нормально. Этот блок нормальный татат, единственное, ссылкалар не работает. Завтра вместе будем сидеть, над этим работать тогда. Если у вас есть время, пожалуйста, заходите на встречу. Был блок жакшы. Здесь полная информация идет. Портфолио блогунда нужно вот эту часть убрать или переименовать надо. Аттарын өзгөртүш керек го. А так калгандары нормальный, баары жазалды. Ушулар болору. Сөнү жа фон логон фондой кылып эле коюп койдум эле да. Болгону давай, я предлагаю, знаете, могу жерде разношерстный стиль болуп калыптыр да. Может быть, мы просто на бир стиль кылып создавать этип, ар бир проекттин өзүнүн логотипине эле киргизип койбойлу ошол стилгечи. Что думаете? Это чисто лично мое мнение, да? Да. Сиздердин оюңуздар кандай? Потому что, смотрите, бул жерде же момундай чөйрөңкүндөй кылып эле аркы фонун голубой кылып туруп, анан бияка кошуп неметсекпи деп ойлогом да, бир стиль кылыпчы, а то мындай караганда разношерстный болуп калат экен да. Эгер макул болсоңуздар, ошону анан неме кылып коелу. Да, сайкалды туура байкадыңыз. Мындай киргенде там неме жок да, красивый бир стиль жок. Бир стилди тандайлы, биздин эле могу цветтин эле эмеси менен, либо оранжевыйды кылабызбы, либо көктү кылабызбы, еще ошонун цвети менен тандап, бэкграундун ошо синий болуп, бирок чуть-чуть посветлее синий кылсакпы, не знаю, вообще нужно подумать над вариантом, да. А в целом вот это эмеси стилистикасы жакшы жасалыптыр, барды. Болгону сейчас я проверю, эмелерди вкладкалары толтурулуптурбу же толтурулбаптырбы. Бул жерде вместо вот этих, в принципе, бул спринтте агай айтты бизге неме депчи, главный страницабыз хотя бы даяр болсун депчи. И у нас главная страница уже даяр эле болгону, теперь надо вот именно внутренний страницаларды толукташ керек маалымат мененчи. Ага. Мисалы үчүн ашар толтурулду, кутуча толтурулду карап көрсөз. Азыр. Жеренин жардам толтурулду. Кутуча. Да, вот так хотя бы сделайте. Могу жерге жерененин жанагы сүрөттөрүнөн бул жерин кутучанын сүрөттөрү бар го, по-моему, Инстаграмда они эмеде закидывали. Если у кого нету, я потом ссылкой поделюсь Инстаграмдын страницага, ошол жактан сүрөттөрдү алып закидывать этсек болот да. Ушул жер бизге түшүнүксүз болуп жатканда эмнени коебуз бул жерге депчи. Демек, ар бир долбоордун өзүнө тиешелүү сүрөттөрүн коюп коет экенбиз да, э? Жана Инстаграмга коюп атат го, ошол эле сүрөттөрүн коюп коюлат, анан текстин ошол сүрөттөргө жараша постторун бираз өзгөртүп коюлат да. Потом вот тут нужно вот эту часть убрать, вот эту часть убрать, вот эту часть убрать, и вот тут задний фон должен быть биздикиндей, главный фон башкы бетибиз бар го. Башкы арты момундай болуш керек да, темный, синий. Момундай синий кылып коюлат и кутуча проект деп жазып коюлат да, болду. Или, в принципе, можете использовать вот эту же фотографию келечектен, Азамат агай түзүп бербеди беле. Ушуну деле колдонсоңор болот да. Ошо менен вот ар бир проекттин нужно ичин толтуруп чыгыш керек. Допустим, чөйрө жөнүндө бизде маалымат бар, тил, ордо жөнүндө я у них запрошу информацию и потом закинем. Кутучаныкы бар, жеренинки бар, ашардыкы бар, мед жардамдыкы бар.
үч последнийдики буну келечекте келет буюрса. Я у них информацию запрошу, ошол эле информацияны бияка киргизебиз да. Хорошо, бул проект боюнча ошону караштырып. Жана Нургүл эже, вы в этом блоке, да? Да, мен окутуучаны толтурдум. Менде азыр суроо, мен окутуучаны жасап атканда могул жерге, мисалы үчүн азыр окутуучанын логосу могул жерде, мне честно, аты эле айтып турбаса, так вот этот фото мага кутучага окшошпойт да, эмне. Или вот этот каба ассоциируется. Ошол үчүн кутуча деген сөз менен койдум элем, кто поменял мою фото этот. Кутуча деген сөз менен баарын койгом да. Вопрос кийим алмаштырып койду экен деп. Мен алмаштырган болчумун, аны байкой калдым кечиресиң. Мен бардык сүрөттөрдү алмаштырып чыктым эле да. Просто азыр анда могул жерден такталайчы, ушуну эле коюп койгон жакшыбы же жанагы кутуча деп жазылган менен коюлган жакшыбы? Вот смотрите, у нас есть, сейчас я вам покажу, как күздө билгеде называется, какой логотип у них там стоит, ошол логотипти киргизебиз. За рамки этого не выходим, хорошо? Да, там вот этот, ушул бир эле сүрөт, анан кутуча деп жазылганда бар экен да. Я так подумала, анан кутучан деген сөз менен жазуусун алганмын да. Ну, опять завис компьютер сейчас. У нас вот смотрите, күздө эмилге деген IT марафондун сайттары ушул жерде, но ар бир проекттин өзүнүн ссылкалары бар. Давайте проверим кутучаны. Кутуча у нас идет. Notion'da именно, Notion'да ссылкасын карайсыңар, хорошо? Что там у них? Ушул жактан эле көчүрүп тургула покачы. Кутуча деп турбайбы мондай? Ушул бойдон эле көчүрөлгүлө. А вот если получится, вот такую иконку поставьте. Если не получится, попросите у кутуча, чтобы они отправили. Бирок бул анимированный иконка болчу, э? Же могу эмесин эле, баннерин эле сурап көргүлө, пускай отправят кутуча депчи. Можно, в принципе, это вытянуть через инспектор кода. Знаете, да, как делать? Нет. Сейчас я вам покажу тогда. Просто посмотреть код дейсиңер дагы. Инспектор кода көрүнгөн жокпу? Жок, көрүнбөйт. Көрүнбөйдү. Азыр мен анда я его отдельно чыгарып койгом да азыр. Вот смотрите, инспектор кодовен көрөсүңөр да? Вот тут нужно посмотреть, здесь есть где-то, вот он, имидж деп. Имидж деп басканда, мону базасыңар да, баскандан кийин мондай ачылат. Анан бул ушул эле эмени просто на компьютер сохранить как деп коюп туруп эле, анан тиги WordPress-ка жүктөп койсо болот да. Хорошо. Түшүнүктүү, просто вот через инспектор кода заходите, находите фотографию, потом вот эту ссылку нажимаете, открывается фотография, сохраняете на компьютер и закидываете на WordPress. Ар бир проектте, допустим, если фотография качествосы эме болсо, ушундай кылып жүктөп көргүлө, эгер получится, эгер не получится, анда напрямую эле ар бир проектке эме кылабыз, запрос жөнөтөбүз да. Так, по кутуча ясно, да, но не выходите за рамки это күздө эмилге. Как вот в күздө эмилге проект написан, так же и в этом печатайте. Ой, публикуйте в эмеде. Вот Clubhouse, Китепчи, могул жерде кантип жазылса, ушул бойдон эле тияка көчүрөрүңүздөр, э? И информацию можете по их ношенам найти. Если там недостаточно информации, попросите их, чтобы они вам отправили. Если они не отправят, просто напишите мне, я потом им напишу, чтобы они это подготовили. Так, вот этот блок хорошо. Этот блок завтра саат 4-төн 6-га чейин
я приглашаю, будем вместе делать, работать над этим блоком. Потом этот блок готов, в принципе. Вот этот блок, могу сүрөттөр алынат бекен, бұл блокто ким иштеди эле? Бұл блоктун Билбейм, неме- анча тестим. Сакал эже мен иштегем, бирок вот ошону алып таштайынбы, албайынбы билбей койдум. Баягында что-то мы не решили ошол жерде. Нет, пока алып таштаңыз, потому что bizde заказдар жок да. Если, допустим, bizde кийин келечекте буюрса заказдар келип баштаса, биз ар кандай фирмалар менен иштейбиз да, заказчиктер менен. Ошол заказчиктердин как бы типа партнерлы. Нет, мы же договорились здесь партнерлорду киргизебиз деп. Да. Ага. Просто Значит, здесь надо отступ сделать или там отступы ошол сделайте, да. И хорошо. вот именно вот тут отступ должен быть чуть-чуть. Блок добавьте один. И бияка Жылдыз Академияны киргизесиңер, Тимур Монду, Айдананы. Пока наши партнеры ошолор эле. Пока үчөөнү киргизип, мындай размерлерин көбөйтүп, чоңойтуп, біраз ошону өзгөртүп коюңуздар, э? Хорошо. Ага. И здесь вот этот блок тоже завтра вместе будем делать. Все, в этом по нашему сайту, в принципе, это все. Потом, Жидегүлү здесь нет, она же скрам-мастер на третий спринт, да? Да, ее нет. Мен бармын, Сайкалжы. Барсызбы? Бирок мен кечирээк кирип калдым да азыр. Жидегүлүжан, сиз деген полностью 3-чү спринттин биз жасаган жумушу боюнча отчетный презентация дайындана бериңиз. Эмки жумалары бизге бир сыра прогон кылып бересиз, анан биз айтабыз, где что как деп. Эржан, к сожалению, бул спринтке катыша албай калат, анткени у него дела. Если хотите, мы вам добавим еще одного человека. Если нет, өзүм справлюсь десеңиз, анда өзүңүз даярдан бериңиз. Сайкалжы, ушул воскресенье эмес, келаткан воскресеньега даярданышыбыз керек. 24-түнө даярданасыз. Мына могу жерде эмени киргизип койгом, чек-листтер. Ушулар боюнча кыскача маалымат айтып кетебиз. Кандай кылып иштер жүргүзүлдү, кандай иштешти, зумдар встреча болуп атты, тиги бу деп. Если надо будет протоколдорду карап чыгыңыз, протоколдордо кыздар жазып улам киргизип атат бардыгын. Анан ошол менен Трелону да бир сыйра айтып кетебиз. И ушунда эчтеке кылган жокпуз. Мы только этот спринт только по WordPress работали деп эле айтабыз. Будем ли говорить мы, что первый шаблон у нас не получился, потом мы его обратно перезалили и обратно стали работать над этим деген сөздү айтайлы же айтпай эле коелу? Что думаете, команда? Айтышыбыз керек го? Айтсак, ошентип, ошону еще мындай жашнакай, красиво кылып преподносить этип коюшуңуз керек да. В общем, бир сыйра даярданып алып, бир-эки зумдун ошоңго иштедик го, аны деле айтып бербейбизби? айтып береңиз, ошо 3-чү спринт боюнча эмнени кылганыбыздын баарын айтып бересиз да. Өзүңүз жетишесизби? Жок, 7 минут болбойт, 7 минуттан көбүрөөк болушу мүмкүн. Ну, я думаю, где-то 10 минут дадим на этот спринт. Проекттер боюнчачы. Өзүңүз жетише алам десеңиз, даярдан бериңиз. Биз сизди козгобой койбуз. Сиз полностью ошо презентация боюнча дайындаңыз. Анан эмки жума, четверг же пятница же суббота бир сыра бизге команданын астынан прогон репетиция кылып коебуз. И потом уже в воскресенье готовый даяр презентация жасайбыз. Кандай дейсиз? Могу жерде давайте эмени прогон репетиция презентацияны кайсы күнгө кылайлы? 28, 21 же 22-сине кылайлыбы? Же 23-үнө? Сайкалчы, бирки общий скрам-мастер бизде, по-моему, качан? На четверг, да, репетиция кылабыз деп дайындап койду элек го, ошол бир күндө жазсак болбойбу? Сиз кайсы проектти айтып атасыз, Нургүл эже? Тоже 3-чү спринт боюнча полностью как это? Биз эме башат чөйрө боюнча айтып атасызбы? Да, ошол боюнча. Ошол бир күндө кылсак болбойбу? Сиз биз деген келечек диджиталда сүйлөшүп атабыз азыр. Кечиресиз. Сайкалжы, биздин азыр мына WordPress ишибиз бүтсө эле ошондо 3-чү спринт боюнча ишибиз бүтөбү? Бүтөт. Жумушубуз. Анан ошол акыркы биздин финальный часть ошо WordPress'ти жакшылап түшүндүрүп айтып көрсөтүп кетиш керек да.
Жок, Негизги. WordPress'тин үстүндө ушундай иш чаралар өткөзүлдү. Биринчи жолу биринчи шаблонду отургузуп берген, бирок аны деген биз тилекке каршы жакшы билбегендиктен дегендей сыяктуу болуп айтып беребиз. Анан Азамат агай бизге экинчи шаблонду отургузуп берди. Ошо экинчи шаблондон иштеп, биз деген момундай натыйжаларга келдик. Ар бир блок боюнча түшүндүрүп кетебиз. Момундай ушул эле структураны биз деген Notion'да жазаганбыз. Ошол Notion'да жазаган структураны биз кайта эле WordPress'ке отургуздук. Кичине мынча өзгөрүүлөр киргиздик. Анан моундай кыйынчылыктар болду. Моундай нерселерди үйрөндүк деген сыяктуу сөздөрдү айтып кетишиңиз керек да. Анан кааласаңыз презентация кылып коюңуз, кааласаңыз сөз менен деле WordPress'ти көрсөтүп эле түшүндүрүп берип койсоңуз болот да. Стиль это өзүңүзгө какой удобный, ошону тандай бересиз. Ой, мен аракет жасап эртерээк эле сиздерге көрсөтөмүн. 21-ине койсоңуз окшойт. 21-ине кое берейин анда. Анан 21-ине сиздер дагы анан оңдо киргизесиздер да, жок мына жери мындай деп коюпсуң. Анан ошо воскресеньяга чейин даяр болуш керек да. 21-inde saat канча? 22-ге жолугайлы же 23-кө жолугайлы? Я просто раньше не могу. Если команда хотите раньше, можете раньше собраться и Диде Гулеже менен посмотреть презентацию. Но если у вас есть время на после 10, тогда ошо же 10-до же 11-де жолугайлы. Онда кыла берели. Онда кыла Команда макул болсо. Онда болгондо мен бияка менин саатымды жазып турам, анан Молдогазы текшерип көргүлөт. Доступуңар бар болсо азыр силердин саатыңар менен 22 болду же 22 болгон жокпу? Бизки 11 болду. 11 Жок, азыр 10:54. Trello'ну текшерсеңер, мен бияка Хорошо. Дубайдын саатын койдум да, Trello'до отражается или нет? 22 деп чыктı же чыккан жокпу, же 20:00 деп чыктı. В общем, Диде Гулеже ушундай маселе сиздикичи. Калган командалар сейчас, если хотите, можете оставаться, работать по Zoom. Zoom безлимитный. Молдогазы организатор. Если хотите, можете дополнительно над каким-нибудь блоком работать. Clubhouse. Вместе работать и продолжать. Если нет, тогда уж у меня бүтүрөр или мен чыгып кетишим керек да, просто азыр. Кутман кеч, салам барыңыздарга. Сакалжагандайсыз. Менде бир эки суроо бар эле. Ага, хорошо. Биринчиден эмеге Notion'га что-то доступ жок болуп калыптыр да. Эми ошо экинчи суроо болсо эме боюнча, жана сиз деген love calculator түзүш керек деп Summer Challenge боюнча эме кетти го, задание. Ошонун дедлайны 24 деп жүрөт да, 24 же 16, анткени экинчиси 16 деп жүрөт берки эмеде. Ол жагы дизайн мышления. Давайте сейчас я проверю тогда. Подождите, мен биринчи келечек диджиталга Азамат менен Молдогазыга доступ берейин, силер анда башкаларга берип койгула, 10 PM деп турат. 10 PM, все хорошо тогда. Азыр могу жерден Азаматты көрөйүнчү. Молдогазыныкы бар экен, Азамат силердики бар экен full access. Мону көрөйүн азыр. Бул жерде Ушул жакта жок болушун керек. ушул жерде жок экенсиңер, анда ошо Молдогазыга эме Азаматка жөнөтөйүн. Все, анан у кого нету, эме жөнөтүп койгула. Так, теперь ким атында айтты? Азыр жердештерге Киребиз, мен азыр. Ака жөнөтөм. Zoom'ду мен уюштурамын же сиз уюштурасызбы? Мен жөнөтөм, азыр безлимитный жөнөтөйүн, менде безлимитный да, ошону жөнөтүп коеюн. Азыр бир 5 мүнөт күтө турлам, могу биякты бүтүрүп алайын. Так, Summer Challenge азыр тактап кетели, ошол жерден. Zoom өзүңүз сатып алдыңыз же андай? Жок, безлимитный болот экен, Диана жөнөткөн неме ссылкасын. Келечек диджиталга безлимитный Zoom кылса болот. Так. Бирде 17-синде тест болот, анан тесттин обзору эме, силердин заданияңардын обзору болот. А здесь давайте проверим еще раз. 17-синде дагы тест болобу? Все, 16-сына чейин.
Смотрите, 16-на чейин дедлайн. Дедлайн болчу да, негизи, по-моему, он в Дискорде объявлял об этом. Сейчас еще раз проверим. 16-сында дедлайн болот, 17-синде эме тест болот дагы, анан тесттен кийин силерге обзор кылып берем. Домашний задание боюнча. Full stack down. Так, здесь... Берде мен даже дедлайнды 11-не чейин деп айткам, но мы потом перекинули на 16-е. А тест будет по Intermediate и Introduction JavaScript боюнча. Дедлайн Live калькулятор 16-на чейин, в общем. Все? 17-го обзор будет и тест будет. В общем, мен чыгарайын, ребята, силер өз ичара чечип алгыла. Если хотите, можете сейчас просто пользоваться и продолжать редактировать WordPress. Если нет, тогда команданы ичара бөлүшүп, өзүңөр ичара зумдарды организовать ете бергиле. Завтра с 4 до 6 я приглашаю всех, будем делать фидбэк-блок менен футер-блокту. Хорошо? Мен чыгарайын, кетип койгула, мен башка встречам бар. Ладно, всем спасибо. Всем спокойной ночи и жакшы тургула. Окей. В общем, заданий больше не будет, Келечек Диджиталга, но если какая-то срочность появится, будем давать дополнительное объявление. Хорошо, всем спасибо, спокойной ночи. Сиздер азыр улантасыздарбы? Азыр бул жерде ким калды? Билбедим, эмне кылалы команда карап. Бул жерде көпчүлүк экен го. Мен азыр жердештерге барып кайтып келем, Тапшырманы алып. Азамат байке, микрофон исте. Микрофон менде болгондо азыр эмне кылалы? Азыр жасайлыбы? Же бөлүшүп алып өзүбүзчө эле жасайбыз? Азыр баарыбыз көп суу ийин казбайт дегенде азыр баарыбыз туруп алып жөн убакыт кетирбей бөлүшүп алып жасай берели. Айта бериң. Эме сизде азыр скрин көрөсүңүз просто эмени ошо Келечек Диджиталдын эмесин. WordPress-ын ачып элечи. Азыр сайкалчы айтып кетти го, кайсыны ким эмнени өзгөртүш керек дегенчи. Сервер азыр бир убакта баарыбыз кире албайбыз го дейм, чагандай. Ошо бөлүшүп алып эле кылганыбыз жакшы го дейм. Бир убакта кире албайбыз. Бир адамды эле карап калабыз да. Убакытты бөлүштү. Мен эмени карабайын деп атам, ылдыраак чылдырсаңыз биз жөнүндө өчүрсөңүз. Жерден көйдүрөк. Так, жерден. Кнопканы өчүрүп эле. Ушул жерби? Кененирээк маалыматтын кнопка өчтүрүп ошону сурайын деп жана чечип алдым да. Микрофон жандыра албай. Ушунун астында кнопка бар болчу да мурда. Биз жөнүндө дегенде кененирээк маалымат алыш үчүн. Мисалы, бул кыска эле маалымат болот да, биз жөнүндө деген басканда анын ичинде история компания кантип создавать этилген, ким эмеси эле, основатель ким, анан плюс кандай департаменттер бар, ошолор жөнүндө жазылат деген ой болуп аткан. Анан дагы эмне бар эле? Болду. Ошол кнопка өчүрүп коюптур да, ошону кеңешип өчүрдүңүздөр белем же случайно өчүп кетти беле, ошону сурайын деген. Анткени мен акыркы чогулушка катыша албай калдым, ошондон көрө эле да. Балким ошол жакта кеңешип өчүрөлү дегенсиздер балким. Ошону не помню, Азамат видеосу бар, карап көрбөйсүңөр. Карасаңар. Аны билбедим, чын айтайын, мен өчүргөн жокмун бирок. Анан ошо Признавайтесь. Молдогазы өткөндө да сен жок элең беле, же бар белең? Азамат агай менен жан киргизгендеби? Жок болчу. Ал байык билбей калдым. Кийин көрдүм. Ошондо Азамат агай жана галереянычы, портфолиодо. Ошону айтсак,
жана биз эмени койгон атабыз логотиптерди коюп анан ушундай койгон атабыз дегенде жеңилирээк деп койгондо что-то жакшы эмес го, андай болбойт го деген сыяктуу ойлонуп көргүлө депчи. Сиздердин оюңуздарчы эмне койсок болот? Ким кандай ойлойт? Анан мен мынтип ойлогом да баягыча. Мисалы, могул жерде чөйрө деп жазылып турат, биякта деле чөйрө деп жазылып турат, туурабы? Биякта тил ордо деп жазылып турат. Анан мисалы ушул чөйрөгө мисалы байланыштуу бир ассоциация болгон бир предмет, вещти алып туруп эле анан артына жанагындай цветной фон кылып, мисалы кутучага коробканы бир красивый коробка же бир кутучанын эмесин алып туруп коюп койсочу, жана тиякта турбайбы теннис, анан эмне бир кыздын колу ушундай сыяктуу мобильный телефон депчи, бирок артында фондору көрдүңбү? Однотонный, яркий болупчу. Тура ошо жаш чыккан экен. Ошондой кылсакчы, потому что могул жерде карасаңар эки жолдон эркиниш, айты жооп, мать жардам депчи. Агайга айтсак что-то билбейм, ойлонуп көргүлө, ушундай тигилердикиндей болсун деп айтканда, ушундай кызыктуу болсун депчи. Тура эле ошо сүрөт байланыштуу койсок жакшы го. Мисалы, берки сеники азыр ачык эмес да, тияктагыны эсиңдеби? Берки оригиналдагы. Зефтин оригиналын ачайынбы? Хорошо. Ал жакта деген түрдүү разноцветный болуп атпайбы фонучу? Ошол менен выигрывать этип атат да алчу. Мондай кылыпчы. Могу шляпа турбайбы, однотонный цветте көрдүңбү? Жакшы экен. Ошо записти кийин көрүп чыктым эле, жана бир 3D сүрөт коюп койсоңор да болот дегендей кылып турган. Логосун эле коюп туруп, эмне кылып койсочу, астына насыщенный ушундай цветтерди коюп койсочу. Мисалы, Ошондой деле болот. Ошондой деле болот. Анан бирок могул жерде көрдүңөрбү, теңдери дагы бар мындай более эме да, мындай объемный сүрөт болуп атат да. 3D'га окшошчу. А биздики простой эле болуп калып, мындай ошон үчүн мындай выигрышный эмес да. Бизде астында көбүнчөсү постельный тона болуп калыптыр да, ошого дагы анча мындай выигрышный көрүнбөй атат. Ооба. Мисалы, хотя бы могу тил ордодо ортодо кара фондо турбайбы? Могу тил ордо дедим го, астыңкысы кайсы 3 хол турат го, разноцветный. Ашар. Ашар. Өздөрүнүн эмесиби бул ашардын? Ооба. Ашар логосу ушундай экен. Жашыл эмес беле? Сайтына кирип карадым, ушундай экен. Хотя бы ушундай мындай көрдүңбү? Фон берип койсоң уже выигрышный вариант болуп атат да. Эмесин жазбай эле, мисалы, тил ордонукун жана боз үйүн эле калтырып коюш керек го дейм. А бирок чөйрөнүкүн калпагын эле калып калабы, ошондо дагы чөйрөнүкү да. Сиз айткандай сүрөт койсок деле болот. Логосун менен. Бирок могу ашардын эскиси, азыркы жаңысын көргөнсүңбү? Жаңысы вообще башкача, жашыл. Билбейт экен. Же болбосо мына Жаңы сайт жазышкан го беркинде. же болбосо могу жерде жерененики аябай сонун болуп турат да, мисалы үстүндө логосу эле, эч кандай жерене мерене деген жазуусу жок, жазуу астында кетет да. Ошентип андай командалардан сурасак эмне болот? 24-чейин чейин убакыт барбы? Неме логосу, мисалы чөйрөнүкү ушул да? Жок, ошонун чөйрөсү эме жазуусу жок эле эмесин тетинде калпагынбы же өзүнүн ушундай брендовый бир эмесин логосун жөнөтүш керек да. Сүрөттү көргөндө эле бул чөйрө деп тааныла турган болчу.
Ошону запрос кылалы уже. мындай сүрөт деле койсок жакшы болот түшөт го. Негизи монтип сүрөт деле коюп койсок жакшы болот да. Мисалы силерде чөйрө дегенде эмнени ассоциация болот? Кайсы предметте Краудфандинг. ошондой деле коюп койсок болот мисалы. Я фриланс дегенде акчанын сүрөтүн коюп коюш керек экен. Доллар. Ошондо эмне кылдык? Негизи ошондой. Анан еще да бир суроо бар менде. Мындай кичине өйдө көтөрсөң ушуну, пожалуйста. Точкалардын үстүндө линейка сызык турбайбы? Өйдө да көтөрсөң, мыкты долбоорлор деген үстүндө могу сызыкчы. Буну агай жасаганда, мону көрдүң ата, Могу чекеде турбайбы? Могу үстүндө мыкты долбоордун үстүндө точкалар, анан сызыкчы. Ошол сызык кайсыл жерде билбейсиңер. По-моему, Зефтин өзүндө бар болчу. Сары сызык Вообще керек болот. таппай койдум да. Ошону өзгөрткүлө деп аткан, КД деген сыяктуу бирдеке болчу. Эмне деп Агай аткан? деген мондай жасады да. Карасаңар, могу Жок, эменин бар үстүндө экен бул турат. жакта. Кызматтарды карасаңар, кызматтарды. Кызматтар каяка эле? Кызматтардын үстүндө, баннердин астында эле. Экинчиси. Сизге ушул керек болот о. Жектегиси. Жо, мына могул агай буну өзү жасады да. Ушуну фотошоптон өзү жасады. Но у него здесь как картина изображение идет. А бул жерде деген могул точкалар отдельное изображение, а могул сызык деген башка жерде турат экен да, ошону эч